Bir cuma srok sizlerge dedi. Bir cumadan keyin çıkıp ketkile. Kayaka aparsаңар ошока апаргыла аттракционуңарды dedi. Ушинтип эми өнүктүрүп өстүрүп бар жогун жакшынакай кылып койгондо анан кийин эми чыгып кала деп атат. Көчөгө чыгарып берсе бир адамдын кызыкчылыгы деп. Биз деле убагында инвестор болуп келгенбиз да. Эми кайра бизди чыгарып туруп бөлөк инвесторду алып келип коюу бул деген рейдерлик жол менен басып алуу дегенди түшүнүп атабыз бизчи. Чогулгандар Жеңиш паркы жабылышына байланыштуу нааразычылык билдирип чыгышты. Ижарачыларга бир жума ичинде бул жайды бошотуу талабы коюлган. Учурда сезонго даярданган ишкерлер айласын таппай турушат. Биздин келгенибизге 13 жыл болду. 13 жылдан бери ушул жерде иштейбиз. Бул жерге эч ким келбеген эле парк болчу. Ушул акыбалга алып келгенден кийин эми эки адамдын кызыкчылыгы болуп атабы, билбейм кандай болуп атат. Короче, карапайым элди чыгарып атат да бул жерденчи. Кече мэр айтып атат, самодельный деп атат, оюнуңар, мисалы самоделка деп атат, чөртөө колесоңор эскирип келген, эскирип калган деп атат. Бирок сөзү экече чыгып атат да. Токтол паркты мисалга алайлы. Токтол парктын ичиндеги чөртөө колесону билесиңер деп өзүңөр туурабы? Чөртөө колесону ошол чөртөө колесону тургандан, наверное, бир 60-70 жыл болуп калды. Мен 50-ге чыккан болсом, 74-жылкымын. Ушу шаарда чоңойгонмун өзүмчү. Ошо чөртөө колесого чыкканыбызга бир 50 жыл болуптур да мен чыкканымачы. Самоделка оюндар деле бар. Кыскасы бул паркты алыш болуп атат. Билгендерден ушу суранат элек, ушунду көбүрөөк мөөнөткө эме кылып коюп берсе, ушуларды иштеп, ушу сезон бүткөнгө чыгып кетет элек да. Ушу менин эмем. Азыр келишимдериңиз токтой элекпи? Келишимибиз токтой элек. Канчасына чейин азыр бере аламын? Декабрга чейин келишимибиз бар. Сиз муну жаңы жаңыладыңызбы? Сезонго кандай болду? Сезонго жаңы жаңыладык да, эгер буз деп бузган үчүн эски нестиди жаңы кылып бузуп салдык жаңыдан. Бузуп аны ыргыттык да, жаңыдан алып келип салдык да. Нөлдөн баштап жаңыдан кылып салдык. Заманбап кылып салдык да. Азыр эми каяка барасыздар, эми талап муштулук атпайбы мисалы? Эми ошону биз ham таң калып атабыз. Эми каяка апарабыз? Мен өзүм квартирада жашайм. Буну бир жерге апарып бир мустурга ыргыта албайбыз да, эми кичине нерсени кантип эме кылабыз эми? Көпчүлүк кышы менен насыя алып, ушул жайга жаңы эс алуучу жайларды, каруселдердин түрүн тургузушкан. Бул үчүн миллиондогон акчаларды саттагандар мээнетибиз акталбады деп кейишүүдө. Чыгашабызды актап алуу үчүн күзгө чейин убакыт берсе деген үмүттөрү бар. Бир жума ичинде алып чыгып кетүүгө мүмкүн эмес дешет. 7 жылдан 1-жылы киргенибизде ошол жерде бир кичинекей шар, кичинекей 4 машина менен кирип нордон баштап. Ошондон улам кичинекейден нордон баштап чоңойтуп ушинтип эми өнүктүрүп өстүрүп бар жогун жакшынакай кылып койгондо анан кийин эми чыгып кала деп атат. Эми ушул кайыкты деле биз 1 миллион кредит алып туруп, анан кийин курганбыз да. Азыр ошол кредитти төлөштү жана буну каяка апарып жайгаштырышты ойлонуп кыжалат болуп, мына 7 күнөн бери кыжалат болуп жүрөбүз, 1 жумадан беричи. Мына быйыл жаз башталгандан баштап эле жаман нерсеңерди алгыла деп былтыркы буткаларыбызды, жаман тирлерибизди полный сүрдүрүп алдыргандагы кайра бар жок нерсени жаңылап монтип курганыбыздан кийин мына тирлерди дагы көрдүңүздөргө жаңылап курганбыз. Жаңылап куруп бүткөндөн кийин эле 7 күн срок, 7 күндүн ичинде чыгып кеткиле деп алгындай талап койгондон кийин ушунчалык эл нааразы болуп калды да. Менде лодка бар, лабиринт, батут бар, чоң батут, нерде халигали бар, клоун бар. Ушунча аттракциондор бар. Биз эми муну алып чыгып кеткенде же үйүбүздүн балконуна кое албайбыз, же базарга апарып жайып коюп сатып албайбыз. Булар чоң көлөмдөгү аттракциондор. Буларда эми инвестор болуп акчасы көп болсо, биздин аттракциондорубуз кийин кандай кылып иштесе өзү билет. Биздин аттракциондорубуздун акчасын берип чыгарып койсо, ошондо гана кетсек бир жөн болот эле. Азыр чыгып кетиш кыйыныраак да. Канча жылдан бери иштетесиз ошондо? 15 жыл, 16 жыл. 16-жыл. Эч нерсе жок жерди ошол жерди гүлдөтүп, ошол жерге аттракциондорду койсо, ошол инвестор деп аталат да. Же болбосо мындай парктарда бош эле паркты келип, ошол паркты жасап, ошолду иштетсе, бул инвестор деп аталат. Ал эми бул иштеп аткан паркты аттракциондору бар. Биз деле убагында инвестор болуп келгенбиз да. Эми кайра бизди чыгарып туруп бөлөк инвесторду алып келип коюу бул деген рейдерлик жол менен басып алуу дегенди түшүнүп атабыз бизчи. Маалыматка ылайык, буга чейин атайын түзүлгөн комиссия Жеңиш паркын текшерип, коопсуздук маселесине байланыштуу тапшырмаларды берген. Бирок тиешелүү талаптар аткарылбаган. Ошондуктан мында эс алуучуларга коопсуз, экологиялык жактан таза паркты куруу максатында иш алып барылып жатканы айтылат. Ишкерлерге эскертүү берилгенин жана жабууларын шаар мэри Эринбек Ормоков белгиледи. Өзүңөр билесиңер, биздин парктын ичинде да 1-2 жыл мурун бир кыз
ошол аттракцион ойноп туруп эле баягы жерге түшүп калганда буту сынып, ал боюнча аттракцион иштеткен адамдар баягы кыздын ден соолугуна кам көрүшүп, ошентип бүтүрүшкөн. Өткөндө эле жазга жакын бир аттракционубузду өрттөп күйгүзүштү да. Мунун баардыгы мени билдирет, мунун баардыгы биздин аттракцион иштеткен ишкерлердин кайдыгер мамилеси, ошол жерде ойноп аткан балдардын коопсуздугун эске албагандыгын билдирет да. Ошонун баардыгын биз иретке келтирип чыгарып, жаңы аттракциондорду шаардын элине, шаарга келген коноктор үчүн тартуулайлы деген эле максат. Биз жакшы тарапка эле сунуштап атабыз. Бирок эл түшүнбөй атат. Ал өзү парк муниципалдык жерде, муниципальный жер, келишимде көргөзүп турат, мамлекеттин кызыкчылыгына керек болсо бир тараптуу бузулат деп. Биз ошонун аркасынан бир тараптуу бузганга дагы укугубуз бар. Ижарачыларга башка парктарда заманбап жаңы аттракциондорду орнотууга уруксат берилет. Ал эми Жеңиш паркы мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен ишкерлер тарабынан $2,5 миллион толугу менен жаңыланып, ушул жылы эгемендүүлүк майрамында кайрадан пайдаланууга тапшырылмай болуп турат. Буну мен бир нече жолу айткам. Жабабыз, ремонт иштери жүрөт, ал жерде строительный материалдар түшөт, басканга да, жүргөнгө да, дем алганга дагы ыңгайсыз шарттар болот. Андан көрөкчү бөлөк парктан биз сунуш берип атабыз, баргыла ошол жерде талапка жооп бере турган аттракционуңарды койгула да ишмердүүлүгүңөрдү жүргүзгүлө. Мага келип атышат, кредитим бар, бала чакам кантип багам депчи. Биз жаап койсок, ал аттракциондордон чыкпайбыз десе, кантип анан кредитин төлөйт? Кантип бала чакасын багат? Биз альтернативный немеси көргөзүп атпайбызбы? Мына чечип берип атпайбызбы? Мына Байзак паркка баргыла да ошол жерде ишмердүүлүгүңөрдү жүргүзгүлө. Кредитиңер болсо ошол жерден төлөп алгыла. Биз берели, документ иштенди эле, бат эле бүтүрүп берели. Десек ага дагы болушпайт. Бирок бүгүн эртең менен 1-2 ижарачы келип, өздөрүнүн арызын жазып, мен айткан сунушту туура көрүп, түшүнгөн адам уже иштин баштаганы калды. Ошентип Жеңиш паркы эртең бүрсүгүндөн толугу менен жабылуусу күтүлүүдө. Коопсуздук үчүн чечимди түшүнүү менен кабыл алып, шаарыбыздагы башка эс алуу бактарында сейилдеп туруу кулактандырылууда. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.